Же болбосо бизде динде айтылат 18 миң аалам деп айтылып атпайбы? Ошонун бардыгы бизге параллель жашоо бар дегенди билдирет экен. Психологдордун жардамына муктаж коом жер алдыбы же биздин мындай психологиялык сабаттуулугубуз жогорулап атабы? Көрсө именно ата эне тектен бизди колдоп турган үчүн гана биз тирүү турат экенбиз. Бирок аны биз көпчүлүгүбүз түшүнө бербейбиз. Менин колум менен жасалым жок. Анан атанын тагдырын баласы, эненин тагдырын кызы кайталай берген. Инсульт болсо деле атасы апасы болду эле болду. Анда кайталайт. Бул деле туура нерсе, себеп дегенде генге ал жазылып калган. Эмне үчүн атасы инсульт болгон? Эмне үчүн апасында буту ооруп, кызында буту ооруп, анын да кызында буту ооруп атат? Себеби ата энебизди кантип карабай кое алабыз? 100 миң таап атам, силер 100 миңдин жытында көргөн эмессиңер. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздердин алдыңыздарга алып чыга турган менин маектешим сиздер үчүн кызыктуу дагы, пайдалуу дагы болот деп ишенем. Коногум менен сиздерди тааныштырсам, кванттык психолог, коуч, мотиватор Чолпон Серкебаева. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Мен сизге биринчи эле суроом мындай болсун да, кванттык дегенде эле биздин көз алдыбызга физика элестетебиз да. Физика менен психологиянын байланышын, кванттык психология менен кадимки классикалык психологиянын байланышы эмне, айырмасы эмне? Кванттык психология деген бул эме көбүнчө кванттык физика башталышы кванттык механикадан келген. Бул боюнча бул терең илимдер. Физика деген өзү эле жаратылыш жөнүндөгү илим эмеспи? Биздин жашообуздагы өтүп жаткан нерсенин бардыгы бул жаратылыштын кулуштары. Анын ичинде эң маанилүү, мерчемдүү, чоң орунду ээлеген бул адамзат. Ошонун биздин адамзат жөнүндө психология деген эмне? Биздин жан дүйнөбүз жөнүндөгү илим. Башкача айтканда, жаратылыштагы биздин жан дүйнөбүз жөнүндөгү илим психология. Кванттык мунун эмне үчүн кванттык психология деп атабыз? Квант деген, так как физикадан келгенден кийин, физика деген бул мына сизди кармап көрүп атам, сиз мени көрүп атасыз, бул физика кулушубуз, биз физически көрүп турабыз деген сөз. Башкача айтканда, физика деген ошол биздин көрүп, билип, сезип, кармап аткан нерселер, монун баары физикалык кулуштар. Предметтер бардыгы. Ал эми психология деген именно ошол кванттык механикадан, физикадан келип чыгат экен. Бул дагы илимдин кайсы бир бөлүктөрү да. Эми бул азыр муну айтканыбызда аябай терең кетебиз. Бул боюнча физик Семихатов айтып атат, психологияга кандай тиешеси бар. Бул өтө башкача айтканда жана кванттык чаташуу, биздин тилде айтканда кванттык запутанность деп атат. Кванттык бөлүкчөлөр дейбизби башкача айтканда. Же болбосо бизде динде айтылат 18 миң аалам деп айтылып атпайбы? Ошонун бардыгы бизге параллель жашоо бар дегенди билдирет экен. Соответственно, бул биздин физика тилинде, илим билим тилинде бул кванттык бөлүкчөлөр деп айтылат. Кванттык бөлүкчөлөр аркылуу кванттык чаташуу деген эмне өзү? Бул эгерде адам баласы кванттык бөлүкчөлөрдүн артынан көзөмөлдөп турса, карап турган болсо, анда кванттык бөлүкчөлөр башкача алып жүрөт экен. Эгерде аны көзөмөлдөбөй койсо, ал өтө башкача абалда алып жүрөт экен. Бир эле бөлүкчө. Бул эмне дегенди билдирет? Эгерде кванттык бөлүкчө адамдын карап же карабай атканын сезип турабы деген суроону туудуруп атат сизде, туурабы? Ошон үчүн жанакы динде да айтылган амалын кыл, кое бер деген сөздүн мааниси ошондо да. Бул психология менен дин өтө жакын, илимдер. Биз кванттык талаабызды өзүбүз башкарып тура алабызбы? Конечно башкара аласыңар. Бул жөнүндө илимдер көп байырдан бери келаткан бул илим. Бирок ачыкка көп деле чыккан эмес, мунун себептери бар. Көп себептери бар. Эми көпчүлүгү бул кандай десем, көпчүлүк аны билиштин деле кереги жок деген мааниде десем туурараак болот. Эми мен ага терең деле вдаваться этким келбейт, себеп дегенде анын себептери бар. Көп эле адам өзү жөнүндө билип, баарын билиштин кереги барбы, жокпу деген балким суроолор бар. Ошон үчүн ар кандай топторго, ар кандай максаттар менен түзүлөт. Ошон үчүн анын баарын эле баарына биле беришине балким кээ бирлер үчүн кереги деле жок деген маселе бар. Бирок мурда адамдар психологко кайрылган учур деле аз болчу эле да, болсо дагы аябай жардамына муктаж болуп кайрылган адамдар дагы мындай көмүскөдө кайрылчу эле да. Азыр болсо мен адвокатым менен кеңешейин дегендей эле, мен психологум менен кеңешейин, мен психологум айтты деп эле калдык да баарыбыз.
Бул деген эмнени билдирет? Биз ошол психологдордун жардамына муктаж коом жер алдыбы же биздин мындай психологиялык сабаттуулугубуз жогорулап атабы? Кандай дейсиз? Адам баласы негизи биз деген мурунку жашообуз менен азыркы жашоону салыштырып болбойт, туурабы? Мурун биз телефон дегенде азыркы телефонду даже түшүнө да алчу эмеспиз. Биз, например, жанагындай проводной телефон менен. Так эле ушундай адам баласы өсүп атат. Адам баласынын аң сезими өсүп атат. Дүйнө ошол эле боюнча турат. Дүйнөдө көп тепкичтер бар. Ачык эле турат, бирок биздин аң сезимибиз жете элек, жеткенин ачып көрүп атабыз. Телефон, жанагы мисалы үчүн суу менен жүргөн машина, управлять эткен адам жок эле управлять этилген машиналар чыгып атат азыр. Мунун баардыгы эмне деп атат? Бул уже ааламда бар. Бирок биз ошону алганга улам тепкичтерден өтүп баратабыз дегенди билдирет. Эми биз келатканда биздин ата эне тегибиз деген бар, биз уланып келатабыз да, биз бирөөнүн уландысыбыз, учугубуз деген сыяктуу. Биз көпчүлүк учурда алдыда эмне болуп атканын түшүнбөй атпайбыз. Ошон үчүн психологдорго кайрылышка туура келип атат. Себеп дегенде биздин ынаным, ишенимдер, установка, убеждениялар, же болбосо түшүнүктөр туурарагы, даже не установка, а түшүнүктөр. Мисалга айтсак, мурунку убактагы түшүнүк менен азыркы түшүнүктө азыр нукура кыргыз тилинде сүйлөшө турган болсок, биз азыр 50% түшүнбөй да калышыбыз мүмкүн деген сөз. Ошол нукура кыргызча биздин мурунку байыркы болуп өткөн нерсени азыр айтсак, азыркылар азыркы тилде түшүнбөй атат. Мына ошол үчүн психология керек. Эмне себептен? Бул тилден тилге, башкача айтканда, түшүндүрүп берип, бат бир абалдан экинчи абалга өтүп кетүү дегенди гана билдирет. Болгон эле ошол. Биздин кванттык талаабызда эмне бар экенин биз өзүбүз кантип аңдап билебиз? Аны кантип башкарып турабыз? Карагыла. Кванттык талааны башкарып деген кичине кандай одонорук болор бекен? Кванттык тала деген кандай деп меселерге түшүндүрсөм. Мисалы, биз азыр документтерди, сүрөттөрдү облако деп сактап атабыз, облакода сакталып турат. Бул хранилище, кандайдыр бир сакталып турган жай. Биз жөнүндө информация, мисалы үчүн сүрөт, пүйрөт, документ, муну биз 20-100 жылдан кийин деле кодту бассак, ошол документти алып чыга алабыз. Но бирок ал облако каякта сиз көрсөтө аласызбы мага? Азыр кай жерде турат? Билбейсиз да. Вот мына ошол кванттык хранилищелер, башкача айтканда. Азыр уже илимдин тили менен жанагындай облакода сакталып турат, биякта деп атабыз. Так эле ошондой биз мисалы үчүн ошол облакага сактап атабыз. Ал облакага эмне менен киребиз, мисалы үчүн? Кантип ойлойсуз? Сиз кантип киресиз облакодан документ алыш үчүн? Функциялар бар да. Код менен киресиз, туурабы? Кодту басканда гана сиз гана билген код бар. Ошон менен мен кире албайм сиздин облакага. Башка кишилер эч ким кире албайт. Туурабы? Только сиз кире аласыз. Ошон үчүн жанагы кодовое слово, код деп аткан ошол. Сиз кодту тересиз да, Америкада болосузбу, Африкада, Австралияда болосузбу, любой жерден кодту терип, ошол облакадан керектүү маалыматты алып чыга аласыз, туурабы? Ошол сиз сактап койгондо. Так эле ошондой биздин ата эне тегибиз баардык дүйнөдө болуп аткан нерсенин баары ошондой хранилищеде сакталып турат. Единый поле. Бул сиздики өзүнчө, меники өзүнчө эмес. Биз баарыбыз квант деген эмне? Бул баары биригип бүтүн дегенди түшүндүрөт. Түшүндүңүзбү? Сиз дагы бул дүйнөгө жөн эле келген жоксуз. Мен дагы бекер келген жокмун. Ушул жакта айланабызда турган нерсенин баары жөн келген жок. Биз баарыбыз биригип бир ааламды түзүп турабыз дегенди түшүндүрөт. Ар бирибиз ошонун бир бөлүкчөлөрүбүз. Бирөөбүз жок, экинчиси иштебейт деген. Ошондуктан бул кванттык деген эмне? Единое поле. Бирдиктүү, мейкиндик. Кванттык тала деп айтсак болот. Ким кандай түшүнсө, аалам десек болот муну. Ошол облако сыяктуу эле баардык нерсе ошол жерде сакталып турат. Так эле ошондой кванттык талаага ар бир адам кире алат. Кванттык тала менен чыгармачыл адамдар азыр баардыгы байма-бай колдонуп келатышат. Булар ырчылар, ыр жазгандар, манасчылар, музыка чыгаргандар, үн менен иштегендер, оймочулар, чиймечилер, башкача айтканда жанакы жыгачтан топчу түйгөндөр, темир уста деген сыяктуу баары творчество менен иштеген чыгармачылык адамдардын баардыгы муну менен пайдаланып келишет. Кантип? Мисалы үчүн манасчы бир жумалап, мисалы үчүн айтылчу, мисалы үчүн Саякбай Каргалаев көздү жумат, бир жума ыр айтып берет. Ошол окуяны айтып берип атат, окуп берип атат. Кантип? Именно ошолордо ошол кванттык талаага кирип, ошол аркылуу окуп берип атат. Кванттык облако, жанагы биз айтып атпайбызбы, кванттык мейкиндикте кечүү, мурда күнү, андан аркы күнү, 100 жыл мурун, 1000 жыл мурун деген түшүнүк жок.
здесь и сейчас деген моментиндеги гана сакталып турат, бүт бардыгы азыр болгондой. Түшүндүңүзбү? Азыр болгондой сакталып турат. Ал жерде мейкиндик жок, жанагындай пространство жок, убакыт жок. Түшүндүңүзбү? Биз дагы кандайдыр бир адамдык ойлонуу менен, башкача айтканда, бүгүн эртең деп түшүнөбүз. Бирок эртеңди сиз кармай аласызбы? Биз эртең деп айтып атабыз. Но кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин биз баары бир эле бүгүндө туруп атабыз. Дайыма бүгүндө турабыз. Кванттык талаада бүгүн эртең бүрсүгүнө деген түшүнүк жок. Ал единый поле, башкача айтканда бирдиктүү талаада баардык маалымат бүгүн азыр болуп аткандай сакталып турат. Ошол жерден алып ар бир адам пайдаланса болот. Ар бир адам пайдаланса болот. Эми көпчүлүктө бизде азыр аны пайдаланганда эмне, өтүп кеткен нерсени караганда эмне деген суроо туулушу мүмкүн. Бул жерде эмне үчүн биз кванттык психологияга азыр келип атабыз, өтө мындай актуалдуу тема болуп атат. Себеп дегенде биздин жашообуздагы болуп аткан нерселер, мисалга айтсак, кандайдыр бир жакпаган, жагымсыз көрүнүштөр көбүнчө бизди ойлондурат да. Бул жакпай атат, мен мындай кылсам деген. Вот ошол көрүнүштөр бизди ошол кванттык психологияда көбүрөөк казып издегенге алып келип атат да. Ал жерде эмне кылсак болот? Здесь и сейчас, башкача айтканда, ошол жердеги кванттык мейкиндиктен кайсы жерден ушул турмушта бизде жарыкка чыгып аткан, проявление болуп аткан моменттерди оңдосок болот. Мына ошол жагы бар. Кантип оңдосок болот? Кандай жолдор менен деген. Себеби кандайдыр бир мурунку түшүнүктөр менен бир нерсе туура эмес кеткен. И ошонун негизинде улам кайталанып кетип атат да. Вот ошондой жагы бар. Ошон үчүн ошолордон оңдоп койсо болот деген мүмкүнчүлүктөр бар. Вот ошолорду пайдаланып, адамзат пайдаланса болот. Эми кванттык психологияны азыр жакынкы убакытта көп адам пайдалана баштайт. Потому что азыр доор тогошуп, адам өсүп атат да, баары биздин акыл эс, аң сезим дегенде өсүп атат. Ошон үчүн муну көп адамдар уже пайдаланып жүрөт, бирок билбей эле. Вот анын бири жана манасчылар деп айтып атпаймынбы? Манасчылар жөн эле ошол состоянияга кирип эле и көрүп эле окуп берип атат. Художниктер именно ошол жактан фантастика кинолорду тарткандар. Жанагычы көз ачык дегендерди ошо кванттык талаадан көрүп айтышкандай, алар дагы туура айтып коет го кээде. Ооба, жок кээде эмес. Эми ал дагы бул деген мисал үчүн окууда кандай бар? Көзү ачык деген ясно видеть деген сөздөн да, ясно видеть. Жанагы биздин илгерки жомоктуу билесизби? Жертиң шаар Мамыт бар болуптур, алгы мынтип коюптур, баягындай анан эмнеси бар эле? Жертиң шаар Мамыт, уккан Мамыт дегендер бар эмес беле жомоктогу? Жөн эмес. Мунун баары эле ошол биздин жашообуздан келаткан нерсе. Бирок биз унута түшкөнбүз. Доордулар дагы алмашкан да, цивилизациялар өзгөрүп келатат ошого байланыштуу. Бул жанагы биз ясновидящий, көз ачык деп атпайсызбы? Ясно видеть деген сөздөн да, так көрө алам деген сөз. Ясно видеть баары могут. Бүт адамдар көрө алышат. Бирок ал үчүн эмне керек? Ал үчүн жүрөктү тазалаш керек. Айтып атышат да, кванттык психологдор биздин жашообузга ата тектин тийгизген таасири чоң деп. Биз ойлойбуз да, өзүбүз эле бардыгына биз өзүбүз кылабыз, өзүбүзгө гана мүнөзбү деп көрсө, биздин аркабызда турбайбы баары? Конечно. Мен деле мисалы үчүн бир убакытка чейин эме баягы калп айтканда эмне биз баарыбыз атеисттер чоң айткан, менин атам баягы союз болгондагылар баары эле атеизм менен чоң айтканбыз, но кийин мен аябай терең окуп муну карап баштаганда ата эне тек мен деле ойлочумун, жети ата тек, жети эне текти билесиңби деп ар кандай сөз болуп калганда ойлочумун, бул жети ата тек, эне текти билгенде эмне? Болуптур да болуптур, жок алар билгенде эмне дечи элем. Көрсө, бул дагы именно жанагы кванттыкка кирип кетет. Себеп дегенде биз именно биздин азыркы жашообузга жети ата эне тегибиз түз таасирин тийгизип турат экен. Именно ошолордун орусу, тагдыры, ошолордо болгон окуялар бизде азыр аябай ярко выраженный десек болот да, мындай кандай десем, жашоодо бизде азыр көбүрөөк маани берип биздин жашообузга таасирин тийгизип турат экен бул жети ата тектики. Негизи баары тийгизет, бирок азыраак өлчөмдө. Чоң, күчтүүрөөк өлчөмдө жети ата тек. Анын ичинде менин практикамда 4 ата тек көбүрөөк таасирин тийгизет. 4 ата тектики.
Ошон үчүн жанагы жети ата тек, седьмое колено деген сөз бекер калып атыр. Ата тек деген биз көзүбүз көрбөсө эле биз жок деп эсептейбиз. Бул биздин дагы физикалык өзүбүздүн проявлениябыз, башкача айтканда адам зат катары проявлениясы ушул. Жок значит жок, бүттү. Жок. Адам бул биздин ата эне тек постоянно жан дүйнөлөр булар бар. Булар именно бар үчүн бизди колдоп, жолдоп турат экен. Биз ойлойбуз, мен эле ушундай кыйын болуп алды, мен эле дейбиз да. Көрсө именно ата эне тектен бизди колдоп турган үчүн гана биз тирүү турат экенбиз. Бирок аны биз көпчүлүгүбүз түшүнө бербейбиз. Мен колум менен жасап алдым. Жок. Бизди жана бизде периштелер деп ушундай айтылып атпайбы? Ошол сыяктуу бизди постоянно, дайыма 24/7, башкача айтканда, бизди колдоп, бизди жетелеп турат экен. Анан атанын тагдырын баласы, эненин тагдырын кызы кайталай берген боюнча да айтып берсеңиз. Ошол кайталабаш үчүн бир башка нукка бура алабызбы биз? Кантип бурсак болот? Бул мисалы үчүн кайталоо деген эмне? Мисалга айтсак, энесинин буту ооруп атат. Сөзсүз кайталайт да, ошол. Сөзсүз эмес. Сөзсүз эмес, көпчүлүк учурда. Сөзсүз эмес, көпчүлүк учурда. Биз каалайбызбы, эненин курсагында 9 ай жатабыз. Эне ата бизди дагы баягы ержетип, өзүбүздүн жолубузга кеткенче эне атанын канатынын ичинде турабыз, кандай гана болбосун. Ошолордун мурунку жашоосунан алган жашоону бизге куюп берет алар. Алар сүйүүсү менен айтып, түшүндүрүп бизди үйрөткөнгө аракет кылат. Но бирок алардын опуту бияктан алынган болуп атпайбы? А биздин жаңы жашоо бир жерде болуп атат. Көрдүңөрбү? И соответственно бул биздин эне атабыз бизге куюп атат. Биз өзүбүздүн балдарга үйрөтөбүз деп куюп атабыз. Алар өзүнүн баласына куям деп атат. А бул опут каяктан келатат. Но жашоо өзгөрүп атпайбы? Мына ушул жерден жанагы түшүнүктөр айырма болуп калып атат. Ошон үчүн жанагы разрыв болуп атат. Шаблон эки айрылып кетип атат. Ошон үчүн элдин баары эми көп китептер баягы 14-чү кылымда жазылган. Нукура балким тилде ал дагы туура айтылып аткандыр. Бирок азыр түшүнө албай жаткан чыгарбыз. Же ал тилди түшүнгөндөр биздикин түшүнбөй аткан чыгар деген сөз да. Соответственно, биз азыр бир жерде туруп биякты эмес, биз биякты карап тарбияны алып атабыз. Түшүнүп атасыңар да. Соответственно, биздики жашоодо эмне үчүн кайталоо болуп атат? Биз эне атабызга өтө байланганбыз. Каалайбызбы, каалабайбыз. Биз сүйүүбүз менен аларды кайталаганга аракет кылабыз. Гендер менен берилип атпайбы, жана ДНК менен бул гендеринде бар экен деп коет. Мисалы үчүн инсульт болсо деле атасы апасы болду эле болду, анда кайталайт. Бул деле туура нерсе, себеп дегенде генге ал жазылып калган. Эмне үчүн атасы инсульт болгон? Эмне үчүн апасында буту ооруп, кызында буту ооруп, анын да кызында буту ооруп атат? Себеби эмнеде? Эмне үчүн кайталанып баратат? Түшүнүксүз. Так вот, бул апасында кандайдыр бир, бул оору деген каяктан жаралат? Чечилбеген кандайдыр бир эмоция менен жаралган окуя болгон. Окуя. Түшүнүп атасыңарбы? Окуя именно. Ситуация болгон. Ошону чече албай, мисалы үчүн бир учурда биз талдап чыккан учурда, бир эже бутум ооруду деп келди, талдап чыкканда кандай болуп атат? Буту ооруп баспай атат, бутун карап атабыз, бул оору, туурабы? Оору деп түшүнүп атат. Жакшылап талдап караганыбызда, ошол оорунун алдында ал мисалы үчүн жакшы көргөн үй бүлөсүндө жакындары өтүп кеткен. Өтүп кеткенде ошол учурда алар бири-бирине, мисалы үчүн, ал өтүп кетти, а мен тирүү калдым деп кандайдыр бир өзүнө күнөөлүү сезим алып калат. Мындай учур жашоодо өтө көп. Күнөөлүү сезим алгандан кийин, күнөөлүү сезим деген бул сезим, энергия. Сиз сезимди көрө аласызбы? Только сезе аласыз. Конечно. Сезе аласыз, но көрсөтө албайсыз көзүңүз менен. Сезе аласыз. Вот ошол сезим, мен жашап атам, тигил өлүп калды. Же болбосо дагы бир ситуация болду, дагы бирөөндө баягы кичинекей чагында сууга түшүп атып, бир тууганы чөп кеткен да. И күнөөлүү сезим алып, мен сактап кала алган жокмун деп туруп кана анан өзүн наказывать этип баштайт. Башкача айтканда жаза берип баштайт. И ошондо качан гана буту ооруп баштаганда ошол сезимди бутка жайгаштырган. Түшүндүңүзбү? Бутка жайгаштырган. Сезим дагы биз мисалы үчүн сиз айтасыз, тамагыма комок туруп калды деп. Оозуңузду ачсаңыз комок жок да. Туурабы? Бирок комок турат, сиз сүйлөй албай атасыз кыйкылдап-чыйкылдап. Бул энергия. Ооба биздин көзүбүз көрбөй эле, но бирок энергияны сезип атасыз да. Мына ушул жерден квант башталат. Жана квант жок дегендерге.
Анда комок каяктан пайда болду деген сөз да. Бул кванттык явлениялар, кубулуштар. Соответственно, бул комок ары бери жүрүп, бул күнөөлүү сезип атат да. Ары бери жүрүп, ар бир адамдыкы кайсы жери органы бошураак болсо ошол жерге жармашат. Ошол жерде жашай баштайт. Анткени ал унутпай эле да. Адам эгер ошол убакта унутуп ийсе ал чыгып кетмек. Ал унуткан жери жок. Ал бир жерине коюп койду бир жерге. Соответственно, ал туруп 1 жыл өттү, 5 жыл өттү, 10 жыл өттү, ал сразу проявление болбойт негизи. Бир канча жылдан кийин чыгат. Жана оорунун баарынын башы төркүнү өтө алыс. Анан ал айтып атат, бирде ооруп коет, бирде ооруп коет, бирде ооруп коет. Ал айтып атат, мен сага SMS жиберип атам. Бирок сен окуй атасың. Анда сага көрүнтүп бир нерсе чыгарып берейин. Окуялар, даже оорулардын бардыгы, көпчүлүк нерселер бул бардыгы психологиядан келип чыккан нерселер экен. Жанагындай даже туура эмес иштер болуп калганда дагы мурунку жашоодо мисалы үчүн согушта болду. Мен мисалы үчүн таятам согушка катышты. Балким мен тарыхын деле билбейм. Балким аны мисалы үчүн өкмөт тигини өлтүрүш керек деп өлтүрүп атат да. Вот бирөөнүн канына забын болуп калганда дагы кийинки жашоодо тескерисинче кайталанат экен ал. Себеби анын ошондой бизге баягыдай жазылып-жазылбай берилген мыйзамдар бар экен. Жашоонун мыйзамдары деп айтылат. Ал дагы бизде окууларда бар. Жашоонун бизге берилген жазылып-жазылбай берилген закондор, мыйзамдар бар да. Вот ошолор иштейт экен. Биздин тегибиз эмнелерди кылганын билбейбиз да, ошолорду кантип билип өзүбүздү өзгөртсөк болот. Бул үчүн эме талдоо керек. Кандай мисалы үчүн бар эле айтат, кантип оңдойм. Эң биринчи ата энеңердин балалык чагын сурагыла. Жакшылап отуруп, жакшы чайды кайнатып алып, жакшы көңүл менен отуруп, ата апа, сиздин бала чагыңыз кандай өттү эле? Вот ошол жактан караш керек. Чоң эне чоң ата, тайне тайата бала чагын сурагыла. Көпчүлүк учурда биздин жашообуз так эле ошолордо аты бөлөк, заман бөлөк, калганы бүт ошондой кайталанып келет. Аны жана айтып өттүңүз го. Эми ата эненин үстүнө биз ата эне болуп алып, мээрим төгүп атып. Деп анан бизде эми сиңип калганда биз ата энебизди кантип карабай кое алабыз? Ата энени карабай койбош керек, караш керек ата энени. Ата энени караганда биз алардын бийиктигин көрүп карашыбыз керек. Бул жерде маселе башкада, дагы сезимде жатып атат. Көрдүңөрбү? Сезим канча жерлерге жооп берип атат. Биз кандай карап атабыз? Биз ата энеге мындай карап атабыз. Үсүртөн, мен акча таап атам. Сен пас болуп калдың. Жолбосо, мен 100 000 таап атам, а силер 100 000-дин жытында көргөн эмессиңер. Биз физически төргө өткөзүп атабыз ата энени. Но сезимде каякта? Айната улагада. Сезимде көрсөтөт турбайбыз. Вот, мына туура сөз айттыңыз, кыйындыкты көрсөтүп атабыз. Мен кылдым. Менин колуман келди деген. А сүйүү менен бул такыр башка нерсе. Түшүнүңүзбү? Илгери эстесеңиз, мисалы үчүн баягы аксакалдуу биздин аталар болчу эле, айылдарда эстеп калсаңыз азыр мурунку заманда аларды койчубу, жолбосо кандай адам болбосун, кандай кийинип турганына карабай төргөткөзчү элек, искренне болчу бул. Ошон үчүн да кыргыз сакталып калган. Себеби мурун ошол иерархия деп коебуз, бул баягы улуу келген муун бизден жогору турат. Биздин эн атабыз бизден жогору турат. Туурабы? Жок дегенде 20 жаш бизден улуу да. Жогорубу? Жогору улуу. Анын эн атасы дагы андан жогору турат. Ошондой кийинки келген муун улам ылдый жактан орун алыш керек. Кайсы убакта туура эмес болуп калып атат. Биздин эн атабыз ордунан түшүрүп жиберип атабыз. Көпчүлүк учурда ата энеңер кайда деп сураганда, байкуш атам ооруйт, байкуш энем, байкуш деп кимди айтабыз? Ким байкуш деп айтабыз? Байкуш деген менден кичинекей деген сөз, туурабы? Биз сүйүүбүз менен эмес. А эн атабыз дагы эмне үчүн ооруп атат? Алар өзүнүн эн атасына капа болуп калган, таарынып, кандайдыр бир эмоция алып калган, ошол чыкпай калгандагы башкалардан эме сүйүү деп коебуз, эн атанын сүйүүсүнө гана. Бул жерде сүйүү гана эн атанын сүйүүсүнүн аздыгынан, жетпегенинен, түшүнүктүн жоктугунан көбүнчөсү. Эмне үчүн эме эн ата болгон сүйүүсүн берет. Кандай болсо дагы, бир кашык болсо дагы ошонун балдарынын баарына берет. Ошол эн ата урса дагы сүйүүсү менен урат. Анткени аны жашоого үйрөтүп атат.
Ал эне атасынан ошону көргөн, ошону көрсөтүп атат, баласына үйрөтүп атат. Болгон эле. Бүт эне ата, сиз мисалы үчүн балаңызга любой нерсени сүйүүңүз менен алып келесиз. Сиздин түшүнүңүздө. Бирок ал сүйүү кандай энергия менен берилип атат, вот ошондо келип жатат да. Энергияда. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бардык нерсе энергиядан башталат. Эгерде бизде азыр энергия, бардык нерсе болуп энергия жок болсо бүттү. Эч нерсе кыла албайбыз, туурабы? Ошондуктан бул көп нерсе, көп терең илим да. Эми бул өтө терең илимдер. Бирок эми баягы биздин баягы жашообузда пайдалана турган нерсе. Бул эми жашоону жакшырта турган нерсе да, туурабы? Бул жерде эч кандай эме жок. Болгону гана жашоону жакшыртыш керек. Психология бул акчага, финансыга прямой влиять этет. Почему? Азыр акчага ала албай аткандардын, көбөйтө албай аткандардын загосткасы, кедерги болуп аткан бул качандыр бир убакта акча менен байланышкан мурунку дагы эле ата энетекте кандайдыр бир окуя болушу мүмкүн. Акчасын урдап кеткен, ошон үчүн коркот. Азыр байкасаңар деле өзүңөр эмнеден акча дегенде эмнеден коркосуңар? Вот ошол мурунку тектерде кайталанган нерселер. Акча үчүн балким бирөөнү өлтүрүп койгон учурлар болгон. Же болбосо акча үчүн жана кулакка тарткандар болгон. Алар в моменте жана айтып атпаймынбы кванттык бөлүкчө деп. Кванттык бөлүкчө аркылуу баарына таратып атпайбы балдарына в моменте. Акча барабар өлүм. Мен акча үчүн, байлык үчүн өлүп атам. Байлык биздин тукумга болбойт. Биздин ата тек энетек деп атпайбызбы? Биздин ата энетекке эң маанилүү биздин уланганыбыз. А кандай жашап уланат? Это уже кийинки суроолор. Эң биринчи суроо тек үзүлбөй уланыш керек. Ошону карайт ал. Кандай сапатта, мисалы үчүн, ал уже ооруп атасың, акчаң барбы жокпу, ал кийинки суроолор да. Эң биринчи бул ата энетектики биздин түрүү андан ары улашыбыз керек. Анткени бул целый система, мындайча айтканда. Да, ооба биздин көзүккө көрүнбөйт. Но бирок бар деген сөз. Жанагы энергиясы бар да. Төрөлүп чарчап калган же аборт жасалган балдардагы биздин жашообузга кедергисин тийгизет. Ооба, бул эми аборт деген аял затынын бул көп кылымдан бери келаткан көйгөй экен. Мен муну дагы изилдеп көрдүм, себеп дегенде баягы окуганда өтө бул мен деле психолог болуп калам деп деле мындай ойлогон эмесмин, өзүм үчүн пайдаланып жүргөм. Просто кызык, өзүм суроолорума жооп издеп атып көп нерсени үйрөндүм да. Ошондо дагы бизде окутканда айтып атат, бул аял затынын көп кылымдан келаткан проблемасы экен, себеп дегенде именно ошол баягындай балдар эмне үчүн аборт болот? Биринчиден, эң биринчи. Бул аборт негизи мурунку өкүлдөрдүн, улуу өкүлдөрдө кандайдыр бир себеп болгонда, бул ата энетегибизде болот атпайбы, же болбосо тайне тайтада, чоң эне чоң атада кандайдыр бир себептер менен бирөөнү жүрөгүнөн кое берген эмес. Жүрөгүнөн кое берген деген эмне? Баягы өлүп калган бирөө, ошону мисалы үчүн мен сени кое бербейм жүрөгүмөн. Мен сени менен кошо өлөм деген дагы ситуациялар болгон да. Бул эми жашоодочу. Вот ошондо жүрөгүнөн кое бербейм дегенде бул сенин чечимиңди кабыл албайм. Көрсө, ар бир адам өзүнүн чечимин өзү кабыл алат экен. Кайсы убакта төрөлүп, кайсы убакта жаралышты, кетишти. Анан качан биз пендечиликти унута калып, баягыдай сен өзүң билип өлүп кеттиң, мен эми сага мындай кой бербейм сени, такыр сага байланып турам дегенде действительно энергетически байланып турат экен. Ошол учурда баягыны кайра эстеп жаңыртып атпайбы? Жаңыртканда кандайдыр бир оор пайда болот экен. Оор деген эмне? Соруп турган нерсе. Потому что тигил улам биз мисалы үчүн кайсы жака энергия берсек ошол өсөт да. Мисалы үчүн 5 күлүңүз болсо, кемисине суу куйсаңыз ошол өсөт да, так эле ошондой энергия деген. Кайсы жака энергияны таштап турса, так ошол жака өсө берет экен. Бул өлүп калган кишини жерди карап алып эле чуңкурга ыйлап атпайбы? Чуңкур ача чоңое берет экен. Энергия ошол жака. Энергия ошол жака кетип атат. Ал чуңкур болсо жөн турбайт экен, ал дагы сурап турат экен. Аборттор эң биринчиси бул ошол мурунку биздин тегибизде кой бербей калган апалардын бирисинин ачып койгон жанагы орго салып аткан кун десек туура болот да. Дань. Как дань кетет экен. Бул башталыш ошол жактан башталат, ошон үчүн аны жаап салыш керек. Ошон үчүн жана кыргызда барго тарта ыйла, көп ыйлаба деп аткандын себеби ошол экен. Себеби адам баласы биз 1000 жашаган эч ким жок чындыгында.
туурабы? Кандайдыр бир убакытка келебиз, конечно, көбүрөөк жашап баягы баары 100-150гө чыгып өтүшсүн, но тем не менее ар ким өзүнүн ар бир жан дүйнө жана көйнөк бөлөк жан бөлөк деп атпайбы? Канчалык аракет кылсак да ар биринин жаны өзүндө. Ошол көйнөк бөлөк жан бөлөк дегендин себеби ар бир жан өзү тандап келет экен канча убакытка мөөнөткө келет. Вот ошол качан аны кабыл албаганыбызда анан ошондо жанагындай анда хорошо, андай болсо анда муну карап көр деп ошондой болот экен да. Ушул сыяктуу да энергияны каяка берсек, ошол энергия өсө берет да. Ар бир адамдын эле жакындары өтөт, анан көз өткөн адамды мисалы кое бердим деп может ыйлабашыбыз мүмкүн, эстебешибиз мүмкүн, чындап кое бердикпи, аны кантип билебиз биз өзүбүз? Эми кое бербегендин айырмасы билинет. Бул постоянно ыйлап, мисалы үчүн мага практикага келгенде жанагы биз практика учурунда менде көп нерселер болот. Келгенде эле мен бизде дагы өзүбүздүн диагностикалар болот. Диагностика жасаганда эле сразу эле мен булгандай, алгандай дегенде эле сразу ыйлайт, потому что 60ка чыкса дагы ошол энергияны алып жүрдү. Мына ошондон билинсе болот. Мунун оңой диагностика жолдору бар, ошол аркылуу билсе эле болот. Мына эч деле кыйын андай зот кыягы жок. Если силер кайра-кайра бирөө менен салыштырып, бул болсо мындай болот эле, мындай болот силер кое бербей элесиңер, жүрөңөрдө жүрөт. Конечно, эскериш керек. Жакшы сөз менен, сүйүү менен, ыраазычылык менен, күлүп жайнап, жакшы дасторконун үстүндө. Ушул сурообуз акыркы суроолорубуздан болсун да. Кандай келип калдыңыз психологияга? Эми психологияны мен окутам деп, психолог болом деп үч уктасам түшүмдө жок болчу чыпчыны. Психолог ким? Психолог жан дүйнөсү көп кыйналып, көп нерседен өткөн адам, өзүн өзү изилденип, эмне үчүн мындай, эмне үчүн меники ушундай деп отуруп анан психологияга келесиң да, издеп отуруп. Мен өзүм үчүн эле келгем, чындыгында психологияны вообще мен мисалы үчүн үч уктасам түшүмө кирген эмес, психолог болом деп. Обучениеда жүргөндө практика кылгыла деп заставлять этти, ошондон бир чети болду. Экинчи четине мисалы үчүн мага көп адам келип, чолпон же мындай болуп атат, жардам берип коюңузчу, мындай болсо кандай болот деп сурап отуруп эле айтып отуруп, анан бир күнү бир кыз сүйлөшүп калды, анан айтты, чолпон же сиздикиндей мен дейт, өзүмдү канча жылдан бери издеп жүрүп, сиздикиндей маалымат бир адамдан сатып алган окуумдан алган эмесмин деди. Мен сизди тааныштарыма рекомендовать этейин, сиз акчасына окутуп бериңизчи, мүмкүн болсо, деди. И ошондон мени анан психолог кылып коюшту, ошонтип отуруп, бирөөнө жардам берип, ал кийинкисин айтып отуруп, ошентип бат-баттан эле болуп кеткен окуя болду. Чындыгында мен только өзүм үчүн окугам. И азыр дагы улантып атам. Бул адам жөнүндө илим такыр бүтпөгөн илим. Адам изилденип бүтпөгөн феномен. И бүтпөйт дагы. Адамдын мүмкүнчүлүгү ушунчалык чоң. Но качандыр бир убакта адамга кирилип калган түшүнүктөр бар. Ошон үчүн гана адам азыр көп аябай мындай рывок бере албай турат да. Адамдын мүмкүнчүлүгү өтө чексиз. Адамга көп нерсе салынган экен. Мен деле аны көп түшүнчү эмесмин. Азыр өтө терең баягы психологдорду канчанчы мурунку кылымдарда өткөндөрдүн иштери менен таанышып, азыр өтө кызыга баштадым да. Мындан да терең кызыгып атам. Ошон үчүн бул өтө терең илим экен. И адамдын мүмкүнчүлүктөрү өтө чексиз. Өтө чексиз. Вот ошондон анан баштап мен окутуп калдым. Азыр адамдарга мындайча айтканда алипе десек болот. Алипе сыяктуу эле бул интенсив 10 күндүк. Тарыныштар, күнөөлүү сезимдер менен иштейбиз. Ал жерде эмне болот? Тарыныш, күнөөлүү сезим деген эмне? Бардык болдун башында ошол турат. Бала кичинекейден, жаңы төрөлдү, 1 жаш, 2 жаш, эмнени билет? Тарынганды эле билет ал. Капа болгонду билет, уруп койсо капа болот, эмоцияны гана билет ал. Тем более төрөлгөн бала көп информация менен келет өзү. Биз жаап таштайбыз, энаталар. Биз билебиз депчи, мындай да. Мисалы үчүн мындай алсак, бир силерге көрсөтөйүн да. Биякта биздин чоң эне чоң атабыз, ата энебиз биз төрөлдүк, Бала көрдүңөрбү? Бул жолдун баарын басып өтүп төрөлүп атат. Анда бул информация каким-то образом уже бар ДНК-сындачы муну. Бизден дагы умныйраак. Конечно. Но биз каяктан алдык тарбияны? Биз бияктан алдык да. Булар каяктан алды? Булар тияктан, чуть ли не Адам Евага чейин барат, если касып келсе, чын-чынын алганда. Ну, алыс деген сөздү билдирет. Бул доор менен бул доорду салыштырып болобу азыр? Мүмкүнбү? Мүмкүн эмес да. Но бирок ошону биз кайра буга куюп атабыз, болбой.
Буну бул бала биякты карап өсөйүн десе, бер кара, мен билем деп туруп буга муну куюп берип атабыз. Түшүнүп атасыңарбы? И соответственно балада непонятие болуп атат. И ошондон блокировать этип атабыз. Муну дагы сүйүүбүз менен кылып атабыз, билишинче биз жакшы кылабыз деп эле. Бул жерде мисалы үчүн бирөөнү бул жаман, бул жакшы дегенде эмес кеп. Факт имеет место быть. То есть бул уже болду деген сөз. Биздин эне атабызда азыркыда ушундай окуулар болгондо окуп бизди жаңы деңгээлге чыгармак. Чындыгында азыр бул биз жанагындай байлык эмес, жакшы мурас калтырышыбыз керек экен, ген калтырышыбыз керек экен. Жанагындай ооруну, капачылыкты эмес. Ошон үчүн вот интенсивде 10 күндүн ичинде биз иштеп чыгабыз. Эң биринчи таарынычтар кимге болот? Эң биринчи биз ба деп акырып түшкөндө эле эне атабыз. Соответственно, алар билип билбей баягы жакшы тарбия беребиз деп айткан сөздөрү кээси бизге баягы блок болуп туруп калат экен. Мисалы үчүн бала, кичинекей бала жаңы тамтуң басып үйрөнүп атат, горшокко тийгенде үйрөнүп атат, шымына тийип койгондо эмне дейбиз биз биринчи? Сиз эмне дедиңиз эле мисалга? Тийбе. Тийбе, көрдүңөрбү? Тийбе, уят. Мына ошондон блоктор пайдалана башталат экен. Ушинтип жазсам бирөө айтыптыр. Анда эмне чичип сийип баарын чачып жүрбөйүн деп айтабыз. Жок, ал жерде түшүндүрүш керек экен. Бала бул дүйнөгө келгенде, Кудайым жаратып атат да, Кудайымдын күчү менен баарыбыз жаралганбыз да. Жер дагы бардык айлана чөйрөнү бар. Бала келип төрөлгөндө өзүнүн тышкы дүйнөсүн жаңы үйрөнүп атат. Бул мындай экен, гүл мындай болот турбайбы? Ручка мындай болот экен, эне мындай болот экен, бул мындай болот экен. Анан сийип көрүп атат, органдарын текшерип көрүп атат. Биз болсо уят дегенде ал блокко салып, ошондон кутулганга аракет кылат экен. Менин мындайда анын восприятиесинде. Мени Алла Таалам тууралап туруп жараткан. Бирок менин ата энеме кайсы бир бөлүктөрүм жакпайт экен. Ошондон мен кутулушум керек. Ошон үчүн көп оорулар именно ошол органдарда. Байкасаңар. Эки полдо тең. Мен муну просто практика жүзүндө көрүп келатам. Анткени эне ата уят тийбе дегенде бала кандай кабыл алат экен? Бала, менин кайсы бир бөлүгүм туура эмес экен. Мен эне атама туура болуш үчүн ал органдардан отказ беришим керек. Мына ошондон анан оору башталып атат. Анткени ал денесинин бөлүгүн жектеп атпайбы? Бүт жаман энергияны жиберип атат аяка. Энергиянын баары иштеп атат. Мына ошондон башталып, анан бала ошондон баштап анан кайра тетири карап өсүп атабыз. Артты карап тарбиялап атабыз да. Ал артты карап деген эмне? Аякта жакшы да бар. Биздин тарбияга көнүткөндө түшүп. Аякта жакшы да бар, жаман жок эми. Аякта деген алардын түшүнүгү бар дейличи, туура айта алат. Туура эмес айта алат. Алардын түшүнүгү менен айтып атат. Потому что ал убакта телефон дегенди билген эмес, туурабы? Билген эмес. Мына телефон бир кирпичти алып эле сүйлөшүп атпайбызбы? О, толкундар деп атабыз. Мына ошол бөлүкчөлөрдүн бардыгы биздин жанакы 18 000 аламдын бир аламынын чудолору. Андай өтө көп аламдар бар. Чексиз. Жанакы бул чексиз аламдар көп, өтө көп. Ошондон мисалы үчүн биз бул жашоодо улам бир тепкичке, жаңы тепкичке чыккан сайын улам бир жакшы нерсени көрүп баратабыз деген нерсе да. Эми көп нерселер бар азыр. Биздин акылыбыз жетпейт. Мына физиктердин дагы мен көп бир нерселерди түшүндүргөнгө аракет кылып, көп физиктерди окуйм, угам. Алар да айтып атат. Мисалы үчүн Семихатов дегенди окусаңыз айтат. Бар, мондай бөлүкчөлөр бар. Аларды өлчөй турган приборлор жарала элек. Семихатовду окуп көрсөңүз болот, кызыктырсаңыз. Вот ушундай. Эми жанагы айтпадыкпы, кандайдыр бир бөлүкчөлөрдү эгерде биз аябай минтип карасак, контролдосок, ал ошончо гана нерсени жасайт. Контролдосоңуз, ал көп нерсени жасайт. Муну эми бул болгон нерсе, бирок мындай прям көзүңөргө биз көзүбүз менен көрүп баягы көнүп калганбыз да. Ошон үчүн жанакы бизде айтып атпайбы, амалың кыл, кой бер деген сөздүн мааниси ошол жакта жатат экен да. Ошон үчүн контролдосоңор, мисалы үчүн 100 000 тапкыңар келип, аябай контролдоп 100 000 десеңер 100 000 дей берет экен. Просто ниет кылып койсоңор, ал даже андан да көп келиши мүмкүн экен. Мен азыр 10 күндүк интенсивде окутуп атам. Ал жерде ошо таарынычтар менен, күнөөлүү сезимдер менен иштейбиз. Эң башталышы баардык эмоциянын ошол жерден жаралып атат. Жана бала менен айтып баштабадым эле, алаксып кеткен турбайм. Андан кийин перезагрузка. Перезагрузка деген эмне? Биздин ата тегибиз. Башкача айтканда, улам бизден кийинки келген муун бизден кийин отурат, иерархияны көрсөтөбүз да. Баягы мурунку биздин действительно аталарыбызды чын жүрөгүбүздөн сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек. Бул необходимость.
Бул необходимость, буга келишибиз керек. Биз качан эметтик? Биз азыр баягыдай өтө материалдуулукка берилип кетип, баарын түртүп салдык. Жана сиз айтпадыңызбы, ата энебизди карабай коюшубуз керекпи? Ана мындайбы? Бул деген туура эмес деп атат, мисалы үчүн. Жок. Бул закон баланса деген бар. Закон баланса деген эмне? Баланслап турат. Башкача айтканда биздин эне атабыз бизге өмүрүбүздү берген, жараткан, баккан, каккан, окуткан, чокуткан. И биз ошол берген нерсени биз балдарыбызга беребиз. Биздин балдарыбыз андан ары берет. А бизде кандай болуп атат? Мындай болуп түшүнүк болуп атат да. Мына биздин ата энебиз, бул биздин биз. Ата энебиз окутуп чокуткан, биз кайра беришибиз керек деп атабыз бияка. Биз бияка бергенде баарын биздин балдарыбызга энергия калбай калат экен. Ошол жерден сынык болуп атат. Көрдүңөрбү? А балдар эне атаны действительно биз сүйүүбүз менен жакшы көргөндө бардык нерсе кыла берсек болот. Сүйүү менен. Ошон үчүн бардык адам зат жүрөгүн ачканда дүйнө өзгөрөт. Өзү үчүн биринчи ачыш керек. Жүрөктү. Эл үчүн эмес. Сүйүүнү алмаштырбаш. Милдет менен сүйүү. Бул жерде милдет болуп атат. А милдет болгондо мисалы үчүн тапкан акчасын азыр бүт баарын эне атасына берген балдар менен иштейбиз. Келген кардар менен сүйлөшкөндө, мисалы үчүн клиент менен сүйлөшкөндө, булар мындай деп атат да. Мен бергенде өтө жүрөк ооруйт да, действительно, бул анткени өзү да той элек, и бияка бергенде жүрөк ооруп калат, эне атага бергенде деле ошондой болуп калат экен да. И соответственно, экөөнүн ортосунда келишпестик болуп атат. Ошондуктан бул сүйүүгө жетиш үчүн биринчи өзүнүн адам тойгузуп, өзүнө жүрөгүн ачыш керек деген сөз. Биринчи өзүбүзгө ачышыбыз керек. Анан биз өтө эле материалга берилип кетип, азыр өтө эле мисалы үчүн канча болсо деле мындай ынап айтпайбызбы? Анан соответственно, качан биз өзүбүздү тойгузганда аны сүйүүбүз менен бере баштайт экенбиз. Бардык элге. Ошого көңүл буруш керек да. Бул жерде милдет менен сүйүү аралашып калып атат. Ошондуктан экөөнү бөлсөк жакшы болот эле. Конечно, эне атага бериш керек, бирок сүйүү менен бериш керек. Ал үчүн биринчи өзүбүздү толтуруп, сүйүүгө, өзүбүздү жүрөктү өзүбүзгө ачып алып туруп, өзүбүздү таанып алып туруп анан берген туура болот. Мисалга айтсак, мындай деп атпайбы, эне ата деле мындай болуп атат. Өткөндө бирөө встречада мындай болуп атат. Мен балама баарын эле барып берип келатам, үйдү алып бердим, машинада алып бердим, баарын бердим, бирок ыраазы эмес дейт да. Мен айтып атам, конечно, потому что сиз болду берип атасыз. Мен кантип болду берип атам? Мен ага машина сатып берип атам дейт. Мен ага үй сатып берип атам дейт. Кандай болду берип атам? Мен айтып атам, именно берип атканда, мына машинени алып келдиңиз, ключун берип атасыз балаңызга. Балам, бул сага белек деп берип атасыз. Сезимиңизди айтыңызчы. Десем айтып атат, мен эне атам ушундай кылганда эмне деп ойлоп атам дейт. Ойлоп атасызбы? Конечно. Сиз ага машинеге упакованный болуңузду берип атасыз. И бала не рад это получить. Он понимает. Бизде мындай кыргыз тилинде жалпак тилде айтканда биздин физический жүзүбүз бар, азыр жылмайып отуруп сүйлөп атабыз, бирок ичибизде эмне эметип атканын биз өзү билебиз. Ичибиздеги энергетический бул. Когда биз жүзүбүз менен мына балам подарка деп атканда, энергетический айтып атат, бул менин жүрөк оорум балам. И бала алгысы да келбейт андай белекти. Алганда ал сразу жүк алат. Жана мен оор сезип атам деп атпайбы адам? Ото энергияны сезип атпайбы? Загрузка курста именно ошолорду окуйбуз. Ата тек, эне тек, иерархия, закон баланса, кандай туура болуш керек. Эми азыр мен түшүндүрүп атканда балким мен түшүндүрүүмдү дагы аябай терең жеткизе албай калдым. Вот ошону окуудан окуш керек да. Азыр кээ бири мисалы үчүн чала түшүнүп алышы мүмкүн. Ошондуктан баягы эми 1 саатта баарын берип бүтүшү мүмкүн эмес го. Мен мисалы үчүн тынбай окуп атам азыр. Мен 24 саат азыраак болуп атат мага чындыгындачы. Себеп дегенде жетишпей, ушунчалык сонун маалыматтар көп, бирок доступта жок. Вот ошолорду бергенге шашам да мен аябай. Ошондо мен дагы кыздар урушат, сиз тим эле жанталашып сүйлөшсүз, как будто баарын тойгуза салчудай болуп шашпай эле сүйлөсөңүз депчи. Ушунчалык көп маалыматтар бар, ушунчалык кызык маалыматтар бар. Ошол перезагрузка курста андан кийинки тепкичи бул перезагрузка. Бул тепкич менен өтүш керек да негизи. Бул өтө важно. Почему? Потому что биз жанакы корозду шыпырсак үйүбүз таза болот деген сөз да. Ошол жактан баштайбыз. И андан дагы терең дагы уровеньдер бар. Негизи азыр экөө пока интенсив перезагрузка менен эметип атабыз. Окутуп, результаттары аябай жакшы. Мисалы үчүн, балдар төшөккө тийген балдары токтоп калды. Аллергия деген акчасы 2-3 эсе өскөндөр. Мунун баары жанагындай көрдүңөрбү? Психология менен байланышып токтоп калган булактар. Ден соолук булагы болобу, акча булагы болобу, мамиле булагы болобу, баары биздики бир жактан келип атат да. Вот ошонун баарына таасир этет. Баарына психология таасир этет.
акчага возможностьтер өтө чоң. Бул мен билгендер мындай эле чекеси эле, мен кыйын эмес, мен деле Алла Тааламдын бергенин эле түшүнгөн, билген, окуганымды бөлүшүп атам да. Болгон эле ушул. Аякта андай өтө терең билимдер, илимдер бар. Ошон үчүн болгону бир мындай кандай десем, жол көрсөтүүчүсү десем туура болот. Алла Таалам берген баягы билимдер, ошол билимдер менен эле бөлүшүп атам деген сөз. Тышкарыдагы диагностика кылабыз. Диагностика 5-10 мүнөттө эле боло турган нерсе. Мисалы үчүн адамдар келет, менин мындай болуп, тигиндей болуп, кайненем менен урушуп, анан тигиндей күйөөм менен урушуп атам, ушундай жакшы болбой атам. Мээ каалаганын айта берет. Мээ өтө умный орган. Ошон үчүн ал өзүнө жаккан нерсени айттыра берет, а причина такыр бөлөк жакта болот. Ошон үчүн аны анча көп деле эмес, диагностиканын көп түрү бар. Кимге кандай туура келсе. Ал фантазия, чындыгында ал фантазия, туура айтып атасыз. Мен өзү каалаган нерсесин айта берет каалагандай. Түпкү биздин ойдо эмне турат, это разные вещи. Экөө башка нерселер. Вот ушундай, андан тышкары ошол диагностика аркылуу талдап, диагностикасын чыгарып, аны дагы ошол учурунда оңдоп койгон жаңы состоянияга киргизип койгонго болот да. Эмне себептен ошондой болгон? Эми анан көпчүлүк учурда сөзгө маани беришибиз керек. Көп нерсе сөздөн куралат. Биз сиз менен сөз аркылуу, үн аркылуу, башкача айтканда, үн аркылуу сүйлөшүп атпайбызбы? Ошон үчүн жана музыка, үн, сөз дегендин бардыгы бул өтө көп информацияны, маалыматты алып жүргөн нерселер. Ошого маани беришибиз керек. Бул эми өтө көп кырдуу, сырдуу темалар. Рахмат чоң, Чолпон айым. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү маегибизден көп пайдалуу нерсе алдыңыздар деп ойлойм. Эгер бүгүнкү тема жөнүндө ой пикирлериңиздер болсо, суроолоруңуздар болсо, сөз комментарийге жазып коюңуздар. Чолпон айым менен дагы мүмкүнчүлүк болсо байланышып, көп нерселерди суразак болчудай окшойт. Карашы, онлайн өз айтмакчы, эчтеке ала алган жокпуз, чекесин гана. Муну биз бир күн отурсак биз чекесин уя албайбыз. Бирок ушунчалык сонун маалыматтар бар, ушунчалык адамдын мүмкүнчүлүгү чоң. Менин миссиям эмне деп ойлойсуз? Менин миссиям ушу максималдуу түрдө көп адамга маалымат берип, ошо жашоосун жакшы жакка өзгөртсө да. Эмне себептен? Потому что канчалык адамдын жан дүйнөсү байыса, ошончолук биздин биринчи жер планетабызга жеңилдик болот. Бири-бирибизге болгон мамиле жакшы болот. Биз ойлойбуз, тигил жок болсо мен жыргайт элем, бул болсо мындай, жок, андай эмес. Биз баарыбызга керекпиз квантта ошундай. Ошон үчүн жаралганбыз. Ушундай түшүнүш керек. Но бирок биздин айлана чөйрөбүздөгү маалыматтардын баары бизге жакпаган кишилер, жаккан кишилер, жакпаган окуялардын бардыгы биз өзүбүз жөнүндө гана маалымат айтып турат. Но бирок биз өзүбүз демекпиз, мындай көрсөткөн жакшы көрөбүз, биякта үчөө бизди көрсөтүп атканын байкабайбыз, башка подряд кете беребиз. Ошондуктан биздин айлана чөйрөбүздөгү болуп аткан маалыматтын баары өзүбүз гана жөнүндө. Бул биздин жашообуз өзүбүз жөнүндө. Бирок биз аны кичине баягы көз жаздымга калтырганбыз десек болот да, ушундай. Чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар. Сурооңуздар болсо, жазсаңыздар болсо керек. Мен дагы баракчамды белгилей кетесиздер да. Аяктан дагы жазып, өзүңүздөрдү кызыктырган маалыматтарды алсаңыздар болот. Бардыгыңыздарга ыраазымын, сизге дагы ыраазымын.